Бул эмне деген чоң жакшылык. Бүгүн бир кишиге болуп бир кийим кийгизгенге болуп, же салам айтканга, бир намус дегенге жарабай калган заманга кетип атабыз. Бирок Кудайга шүгүр, мындай ушунун татынакай үйдү машалла белек кылып, дамыла ушул жерде бала чакасы менен ары берисине ойлонбой, жашынакай башы ибадат кылып, дааватын кылып, амалын кылсын деп, иншалла белек кылып атасыздар. Алла таалам разы болсун. Таалам разы болсун. Ооба эле, чындап эле мындай бетинде айткан деле болбойт эле, бирок жоомартты мактабагандык сараңдык дейт да. Жоомартты мактабагандык сараңдык. Мактоо Аллага. Бирок ар кимдин колунан Алла таала мындай ишти ала бербейт да. Ошон үчүн Алла таала бизди малыбыздан ушундай жакшы иштерди алып аткан болсо, Алланын жакшылык каалаган белгиси. Ошон үчүн буга Алла таалага шүгүр кылыш керек, көтөрүлбөш керек. Я Алла деп болбосо эми өтө чоң иш да бул. Эмне деген чоң иш бул? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким кимге бирөөгө кийим кийгизсе, жөн эле кийим кийгизсе, Алла бейиште жашыл кийим кийгизет. Ким кимге тамак берсе, бейиштен тамак берет. Ким кимге суусундук берсе, рахим мен мактум деп коет. Печатталган суусундуктарды Алла таалам берет. Машалла, бул жактан мынандай чоң үйдү белек кылып беришти, жүрөк да керек, эрк, ниет, сооп, үмүт, бул канча деген чоң керек. Ошон үчүн иншалла жерде ыраазычылык айта турган мынакей билим ажынын эстегенде бар. Мен 2-3 жерде айтып коюн дедим эле, билим деп көчөдөгү билим эмес, бул билим ажы. Ошон үчүн мындай киши азмас. Эле досторуна ошондой болот, бирок азмаз ошол урматы менен ажы деп. Рахмат. Салганга мендеңизге Машалла. Рахмат. Чоң берет. Меники чоң сыйынып. Алла разы болсун. Байке, Макулбек байке, билимди тапкан, билимден канча жакшы иш кылып аткан болсо ошого себепчи. Конечно. Баардык кылган жакшылыктарына Эң ушул байке өзү негизи. Билим шейки Алла разы болсун. Мына рахмат. Ушундай бир ак өргөлүү кылып, Кудай мурса аз болсо да ушул белекти алып калыңыздар. Атайын ошо Бишкектен барсетти алдырдык, ошо акчасы көп, эми акчасын алып жүрсүн деп. Сизге ошо сумка алдырдык. Кудай мурса китеп көп окуйсуз, Алла разы болсун, көп пайдаланабыз. Бизди тарбиялаган киши 8 жыл. Мына бизди тарбиялап ушул даражага жеткирген ушул устаздарыбыз аман болсун. Анан билим шейх рахмат айтайын, өзүн угуп калдым. Мына Алла разы болсун ушул үйлүү кылган. Анан ошого аз болсо дагы ыраазы болуп кетиңиздер устаз.